Ардактуу достор, биз эфирибизди улантабыз. НТС телеканалы Таң шала программасы. Эми биз орундукка кенен отурдук, кесиптеш шашпай отурдук. Биздин төрүбүздөн орун алган маектештерибиз бар. Эми жаңы саатка биз маек менен кирип баралы. Өзгөчө коноктор, өзгөчө бизди күттүргөн коноктор. Күткөнүмө кейген жокмун, анткени ушунчалык сулуу татынакай сонун таланттуу кыздар студиясынан орун алды. Көп күттүрбөй тааныштырайын. Кесиптеш Тандем би тобунун жетекчиси Медина Оңолбекова жана Тандем би тобунун өзгөчө сулуулары, бийчилери кымчебелдүү кыздар Канышай Белекова жана Дилназ Жакыпбекова. Саламатсыздарбы? Кутматтаңыздар менен. Кандайсыздар? Жакшы. Кандай келдиңиздер деп өзгөчө сурайынчы бул таңда. Бүгүн кичине бир аз жолдон сиздер Кара Балтадан бери келдиңиздер. Кара Балтадан бери келдик. Саат канчада жолго чыктыңыздар? Биз эртең менен чыгаардын алдында машинабыз менен кичине проблема болуп калды. Ошол учурдан кичине кечип калдык. Кечирим сурайбыз. Саламатсыздарбы? Биринчиден бардыгын кирип келген 2025 жыл менен куттуктайм. Ошо жаңы жыл бизге көптөгөн жаңы Ийгиликтерди алып келсин. Биздин группабыз танцевальная студия Тандем. Ачылышына 4 жыл болду. Мен айтайын деп менен макул. Суратпай эле баардык суроолорго жооп берип атат, азаматсыз. Айрактын баары артта калды, эми Тандемге баралы деп. Макул, эми келиңиз, Медина айым шашма экенсиз. Анан шашмалык боюнча анан сүйлөшөлү. Тандем боюнча сүйлөйлү. Бито боюнча. Мен Тандем группасынын жетекчиси болом. Медина болот атым. Ошо айткандай эле 4 жыл болду. Как открылась наша студия. Биздин студияда 100дөн ашык кичинекей балдар машыгат. 5 жаштан баштап 20 жашка чейин кыздар бар. Көптөгөн ийгиликтерге жеткенбиз. 20 жаштан кийинки бийчи кыздарчы? Аларга дагы азыр ачканга сунуш жок болуп атат, бирок буйруса планируем. Кесиптеш Тандемге барсам бойдок калбайт экен. Макул. Эми 100дөн ашык дедиңиз, 100дөн ашык кыз болсо, сиздер эмгекти жакшы эле кошот экенсиздер. Биз да байкап келебиз, соңку жактан бери таанып келебиз сиздерди, соңку учурдан бери. Эми сөз түрдө кесиптеш 100 кыз болгондон кийин сиз жалгыз иш алып барбайсыз. Ошо жалгыз ишти алып барам. Жалгыз үйрөтөсүз бийди. Ооба. Өзүңүз бийлечүсүз. Өзүм 10 жылдан бери бийлеп жүрөм. Бирок ага карабастан азыркы учурга чейин ар кандай мастер-класстарга, өзүмө жаңы ачылыштарды ачкым келет. Өзүм үйрөтүп келем, дагы ойлорум бар, дагы бирөөнү жардамчыны өзүмө алганга. Бирок азырынча өзүм баарын жетектейм. Балким 200 кыз болгондо алаттырсыз. Азаматсыз чындыгында. Демек, бул бий сиздин жашооңуздагы эң негизги нерсе. Десек болот, э? Эми биз кезектеги кыздар менен таанышалы, кесиптеш. Келиңиз таанышалы. Саламатсызбы? Келиңиз таанышалы. Атыңыз ким? Канча жылдан бери Тандемде бийлейсиз? Тандемде 1 жыл бийлейм. 1 жылдан бери бийлейт экенсиз. 1 жылдан бийлейм. Өзүм эмне үчүн дал ушул бий топту тандап алдыңыз? Эмне үчүн Тандемге, Медина айымга келдиңиз? Башка деле бий топтор толтура го? Ооба, толтура эле. Бирок Бул мен эжем болуп атабыз. Жо мени ошо бий топко келтирген Медина жекемдин сестренкасы бар. Ошо биз классташпыз. Ошо реклама аркылуу келдиңиз. Сон келиңиз менен таанышалы. Саламатсыздарбы? Менин атым Дилназ. Мага аябай Тандем жагат, анткени у нас дружный коллектив, можно так назвать. Канча жыл болду билегениңизге? 1 жыл болду. 1 жыл болду. Неге 1 жыл болгон бийчилерди алып келдиңиз бизге? Азыр башка бийчилер да бар, алар бийлешет, буюрса бир аздан кийин теле көрүүчүлөр. Бирок азыр маекке эмне үчүн 1 жыл толгондорду алып келдиңиз? Же бул эки кыз аябай жакшы сүйлөйбү. Ошондой деп ойлогом. Бийчилердин эң жакшысы сүйлөгөнү. Эми 10 күндөн кийин дагы бир телеканал же бир жак интервьюга чыгарып калса, экөөңүздөр барбайсыздар.
эми Медина айым өзүчө жетат. Башка кыздар да ойлоп тур да ошондо жакшы кыздар прошлый раз ошо келип эметишкен да, анан кийин поочередности чыгаргам да. Кезек боюнча калыстык менен жетекчи катары чыгарасыз. Бул жолу жаңы кыздарды чыгаргам. Тиги жолу келгенде весной келип кеткенбиз да, как раз 8 мартка карата майрам болгон, ошондо келип кеткенбиз. Ошондо мурунтан бери келип жүргөн кыздарын билеген. Анан бул жолу жаңы кыздарга көрсөтүп келейин деп чечтим да. Кийинкисинде улам жаңы кыздар бар экенсиз. Бардыгы көрүш керек, бардыгы билеп көрүш керек деп. Медина айым, алгач эле саамдашкандан кийин эле жаңы жыл менен куттуктап өттүңүз. Биз дагы сиздерди жаңы 2025-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Келиңиз жаңы жылга пландарды сүйлөшөрдөн мурда 2024-жылга кыскача жыйынтык чыгаралы. Тандем би тобу үчүн кандай жыл болду? 24-жыл көптөгөн ийгиликтерди алып келди, жаңылыктарды алып келди. Анткени биз международный конкурстарга чыктык. Бул жылы буюрса отчеттук концертти бердик Кара Балта шаарында. 200 киши келди, көрөрмандар болду. Звезд позвали. Бишкек шаарынан Курал Чокоевду чакырганбыз. Көптөгөн биздин Кара Балта шаарыбыздын дагы звездаларын чакырып, көптөгөн кишилерди таң калтырганбыз. Бишкектен Курал көз барганбыз кестеш. Биздин эфирде койгон мырза да барган экен Кара Балтадан. Ал өзү Кара Балталык болот. Ошон. Көптөгөн кыйынчылыктар деле болду. Бирок ошого карабастан кыздарым чоңоюп келатат. Жаңы посложнее танцы ставим. Вот, ошого карабастан кыздарым ашыгып келет, 4 жылдан бери келишет. Ошо көптөгөн ийгиликтерге жеттик. Буюрса ойлойм 25-жылда мындан да көп ийгиликтерге жетебиз деп. Айтор 24-жыл тандем үчүн жакшы эле бир ийгиликтин жылы болуптур. Себеп дегенде тандем би тобу жеке концертин бере турган болсо, жеке бир чыгармачылык кечесин өткөрө турган болсо, бул албетте чоң ийгилик. Бул кыздар болсо ошол жакта баш жол бийлеп жүрүштү. Эми 25-жылга пландар токтололу. Балким биз билген же пландагы конкурстар алдыдагы. Буюрса конкурстарды Кыргызстандын ичинде эмес, Казакстан жана Өзбекстанга чыкканга пландарыбыз бар. Ошого ата-энелерди даярдап жатабыз. Загран паспорттар керек экен, ошолорду уже декабрь айынан ата-энелерге баарына жазылган группаларга ошо загран паспорттарды алып, буюрса Кыргызстандан тышкары конкурстарга алып баргым келет. Ошого даярданып жатабыз. Мен дагы бир нерсени сурап калайын. Эң кичилөрү канча жашта даттар? Эң кичиси 4 жаштагылар. 4 жаштан баштап 20 жашка чейинкилер. Эми ошол кичинекей бөбөктөрдү окутууда, бий үйрөтүүдө керек болсо тамга тана элек да кээ бир инсандар. Анан бир чоңураак эжекелерибиз дайыма машыгып жүрөт да. Медина айым жап-жаш туруп эле кичинекей балдарды кантип тарбиялап атат. Же болбосо чоңдор менен кичинекейлерди тарбиялагандын айырмачылыгы. Болгондо өзү жалгыз. Жалгыз жардамчы, бирок булар жардамчы болот да. Жардам беришет, ооба. Учурлар болуп калат, өзүм чыга албай калганда же ооруп калам же бирдеңке болгондо, ушул ученицаларым жардам берет. Сестренкам бар. Ал сестренкам да жардам берип турат да. Иштешүү боюнча айтпай койдуңуз. Иштеши боюнча кичинекей кыздар менен кыйыныраак болот, аларды көндүрүш керек да. Биринчи учурда алар менен таанышып, алар менен сүйлөшүп, контакт болгондон кийин алар көнүп кетишет. Көнгөндөн кийин гана аларды бийлерге үйрөтүп, разминка, кандай десем, жеңил бийлерден баштап үйрөнөбүз да. Анан ошентип үйрөнүп кетишет. Студиябыз ушул Сосновкада, Кара Балта шаарында, Сосновка айылында турабыз да. Анан кийин ал жакта кыздарым бышык өзү келет экен да. Өздөрү кичинекей болсо дагы алыс жактан өздөрү келишет. Бышык деген эмес жакты мага. Абдан өздөрү көнүшкөн да ошондойго. Анан ошол үчүн мага да жеңилирээк да алар менен иштегенге. Дегеним кесиптеш, мен ошол кыялым бар болчу бир. Бийге баруу деген, ошол кыялым аткарылбай калган. Эми ошол бала кесип боюнча калып кетти, кыял болуп калып кетти. Кыялды калтырбаш керек, кесиптеш, гештальтты жабыш керек сөзсүз. Балким Медина айым менен эфирден сырткары байланышып, бийге барып баштайсыз. Мырзаларды аласыздарбы? Планируем. Кичинекей балдарды. Кыргыз бийлерде бир мырза болот го, камчыны кармап ортодо туруп турган. Ошентип туруп турат кесиптешим. Лезгинкага үйрөтөбүз да, лезгинка группабыз бар. Лезгинка аябай тын. Сонун. Анан бийге келген кыздар, мисалы бойго жеткен кыздар сиздер той топурда билип каласыздар да. Канча ай, канча убакыттан кийин чыгып башташат элдин алдына?
жаңы келген кыздарды алардын хореографический данныйлары бар болсо, мисалы бул кыздар 1 жылдан бери келип жүрөт. Ошого карабастан 2 айдан машыгып туруп, анан кийин тойго уже чыгып баштадык да. Тойго чыкканыбызга 2 жылдай болду. 2 жылдан бери чыгып жүрөбүз. Ал жакта дагы ар кандай запростор болот. Кыйыныраак да ал жумушум. Ошого карабастан кыздарым 2-3 ай машыгып туруп, и уже тойго чыгып башташат. Эми бул спонсорлор каяктан? Көйнөктү Формаларды тигиздирген. тигиздиресиздер. Баягы ата-энелерби же дагы өзүңөрдүн спонсоруңар барбы? Кара балта кыйын го мындай. Андай спонсорствого жете элекпиз, бирок ойлонуштуруп атабыз. Бул костюмдардын баары өзүм тиктиргем. Кээ бирлерди кыздарым өзүбүз чыгарабыз акчасын, кээ бирлерди өзүм чыгарам, ушундай да. Бирок спонсорствого пока андайга жокпуз, өзүбүз чыгарабыз. Мезинайым, буга чейин биздин студиясынан аябай көп бичилер орун алышкан, бирок менин бир суроом ар дайым жоопсуз калып кетет да. Мисалы сизге бийге келген кыздар 4 жаштан 20 жашка чейинки курста, бий курсуна келишет туурабы? Канча баалары кандай? Баалары канча? Оплатасы, оплата 1 айга меники 1 баада турат, фиксированный, баарыныгы бирдей 800 сом. 1 айга 800 сом. Канча жолу барышат? Бир жумада 2 жолу барышат, суббота, воскресенье күндөрү. Биз ошо мектепте машыгабыз, как раз мектепте суббота, воскресенье күндөрү бош болот зал. И ошол күндөрү кыздар дагы бош болот, ошол күнгө машыгабыз. Бийге катышкан окуучу кыздар күн сайын мектепке барышат экен да? Күн сайын барышат. Суббота, воскресенье күндөрү да барышат. Макул. Бул айымдарга суроо берели. Бийлеген жагабы, анан кандай максаттар бар? Медина айымдын урушкандары кичине жакпай кетеби кээде? Эмне болот ошол жак? Эфирден аябай күлүп ачылып отурат Медина айым. Жумушта да ушундайбы? Ушинтип эле күлүп эле, Дайыма ай мындай ушундай. кылба, тияк антпай деби же сөз менен бир чабабы? Дайыма ушундай эле, Кандай? гүлүп эле, на позитиве всегда. Сиздин оюңуз боюнча дейбиз. Вот когда надо, вот тогда не замечание. Качан керек болсо ошондо уруша эле коет. Кыздарды кантип кармап атасыз анан? Кыздарды кармаганга бул көптөгөн опыт керек экен. Вот 4 жылдан бери иштеп жүрөм. Биринчи жыл жакшы кыздарды билген эмесмин. Ошондой эле кичинекей кыздар менен иштегенди билген эмесмин өзүм. Өзүм жаңы иштеп баштагам. Анан кийин ошондон кийин мен курстарга барып баштадым. Кичинекей балдарды кантип үйрөтүш керек экенин. Ошол жерден опыт алат экенсиң да. Анан кийин мага кыздарды дисциплинага үйрөтүш үчүн 2 жылдай керек болду да. Особенно тойго чыгарган кыздарымды үйрөтүш үчүн 1 жылдай керек болду. Аларды мен даярдап, психологиясын билиш керек экен, кыйыныраак болот экен, бирок ошого карабастан уже өзүмө көндүр болдум. Өзүм дагы булардын жашындай эле сезем да өзүмдүчү. Өзүм улуу болсом дагы өзүмдү булардын жашындай, булар менен кошо жүрөм да. Анан өзгөчө сиз тарбиялаган кыздар бирөөсү өткөл мезгилдеги кыздар экен, мисалы 20 жашка чейин, анан 4 жаштагылар жакшы тили чыга элек балдар. Демек түйшүгүңүз бир топ эле бар экен. Ооба, бар эле. Бирок Ошого жараша жемишин берип атабы деген суроо. Бар. Жемиши деген кандай? жыйынтык Пайдасы келип атабы сизге, пайда берип атабы? Ооба, келет. Бул каржылык жактан, материалдык жактан, бардык жактан. Бардык жактан келет. өзүн актайбы деген суроо. Өзүн актайт. Мен канчалык вклад кылсам, ал вкладым меники более духовный да. То есть материальный жагынан дагы бар, бирок более духовный болсо дагы өзүмө материальный түшөт да. И өзүмө дагы жакшы. Бул душой работаю да. Мен душам бүт ички дүйнөмдүн баарын ушул жумушума берилем да. Костюмдарга чейин, кичинекей балдарга кандай занятия бүт баарын ички дүйнөм менен вкладывать этсем, ошол эле мага кайра келет да. Кесиптеш, бары жактанбы? Анда болот деп атпайбы? Бир-эки жактан кичине слабый, кичине жакшы болуп атса керек. Нюанстар бар, кээ бирки жактардан, ну, допустим, зал жактан, кээ бирки жактан условия жетпей калат. Бирок ага карабастан кыздарым келип жүрөт, ата-энелери поддержка беришет. Ошо көптөгөн жыйынтыктарга ошо ата-энеси менен, ата-энесинин колдошу менен жеттик да. Анткени костюмдардын баарын ошо ата-энелери алып беришет да. Бүт костюмдарын, бүт жактарын, финансовый жактарын бүт баары ата-энеси түшөт этчи. Эмне үчүн тандем? Каяктан келип чыкты? Тандем дегени бул мен негизи балдарга жана кыздарга ачайын дегем да. Тандем деген бул танец в паре дегенди обозначает да. Аны ошол себептен мен тандем деп коюп койгом да. Буну менин апам койгон, менин мамам. Ошондой коюп койбойсуңбу деп, и как бы можно сказать в честь неё
ушинтип коюп койгонбуз да. Вот анан кийин аз болсо кыздар менен кыздар эле билип кыздар билип жүрүшөт. Бул эми бир мааниси, ооба. Бирок буюрса планируем ушу балдарга дагы ачып, балдар менен кошо. Андай пока жок да бизде. Кесиптешим үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Аягын кылсаңыз, тандем кылсаңыз, ошондо балдар пайда болуп баштайт. Макул. Айымдарды көп эле убактысын албайлы кесиптеш. Биз албетте ыраазычылык билдирели сиздерге. Кара Балтанын атагын чыгара турган, намысын колго кармаган би тобу бул, тандем би тобу. Ошон үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алыскы Кара Балта эми алыс эле да. Могу аба ырайында келиш кыйыныраак болду. Ошон үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тандем бийине ийгилик каалайбыз. Бул айымдар болсо сиздин жолуңузду жолдосун, бул айымдардын жолун кичинекейлер жолдосун, эми буюрса бир аздан кийин ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ушул тандем бийинин кымчабелдүү кыздары биздин студиябыздан сиздерге жакшынакай бий бийлеп беришет. Ага чейин таанышуулар программасы менен биргеликте Саркич Тайм рубрикасына барып келели. Бизден эч кайда алыстамай жок.